Бишкекте стационарларга кайрылгандардын саны күн сайын кыскарып жатат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, акыркы суткада шаардагы 13 күндүзгү стационар 1688 кишини кабыл алды. 1688 киши ооруканага жаткырылды. 27-июлга караган түнкү стационарларга 357 киши кайрылган. Ал эми күндүзгү стационарларга 72.004 кишини кабыл алса, түнкү санитардык бөлүмгө 6644 бейтап кайрылган деп айтылат маалыматта. Мындай аз сандагы кайрылуулар шаарда стационарлар жаңыдан ачылып жатканда болгон. Ал кезде шаарда 4 стационар иштечү. Бишкектеги ооруканаларда бейтаптар азаюуда. Маалыматта өткөн суткада адам өлүмү катталбаганы белгиленди. Стационарлар Саламаттыкты сактоо министрлиги көрсөткөн дарылоо жолу менен иш алып барууда. Бүгүнкү күндө стационарларда баш каладагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медиктери, чакырылган адистер, медайымдар, санитарлар, ординаторлор жана ыктыярчылар иш алып барууда. Ал арада Семетек госпиталында 517 орундук бош экени кабарланды. Бул тууралуу министрлик маалымат таратты. Бүгүнкү күнгө карата Семетек госпиталында бейтаптарды дарылоо үчүн 600 орундук бар болсо, анын ичинен 109-унда бейтаптар дарыланып жатат. Калган 491 орундук бош. Ал эми жандандыруу бөлүмүндө 50 орундук бар болсо, учурда 24 оор абалдагы бейтап бар. Калган 26 орундук бош. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов кызматтан кеткен жок. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Министр Сабиржан Абдикаримов ооруканадан чыкты. Ал учурда аралыктан иштеп жатканы жана жакынкы күндөрү ишке чыгары айтылды. Буга чейин Сабиржан Абдикаримовдун иштен кетүү боюнча арыз жазганы айтылган. Саламаттыкты сактоо министри 8-июлда пневмонияга кабылган. Ошондой эле анын орун басары Нурбол Түйсөнбаев да коронавирус жуктуруп дарыланып жаткан. Сабиржан Абдикаримов 2020-жылдын 1-апрелинде Саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Министрликти буга чейин Космосбек Чолпонбаев жетектеген. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген чаралар кыйла жумшаргандан бери Испания, Германия, Франция, Грекия өңдүү бир катар мамлекеттерде оору күч алды. Испаниянын Каталония аймагында бийлик жарандарды мүмкүн болушунча үйдө болууга чакырып жатат. Барселонада 26-июндан тартып кинотеатрлар, концерттик залдар жана түнкү бар клубтар 2 аптага жабылды. Саламаттыкты сактоо боюнча аймактык департамент 25-июлда Каталонияда ооруну жугузуп алгандардын саны 90 000 адамга жеткенин билдирди. Испанияда ушул тушта мындан 2 апта мурдага салыштырмалуу COVID-19 кабылгандар 3 эсе көп катталып жатат. Бул өлкө карантин чараларын 1 айдай мурун эле жумшарта баштаган. Испания Европадагы оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Анда илдетке 290 000 адам кабылып, 28 000ден көп бейтап көз жумган. Соңку жагдайдан улам Британия Испанияга барып келген жарандарды 2 апта өзүн чектеп карантинде болууга милдеттендирди. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 16 миллион адамдан ашып каза болгондор болсо, 645 000ге жетип калды.